Саламатсыздарбы? Бүгүн маанилүү маалымат менен бөлүшөм. Кытайда өпкөнү сезгенткен жаңы вирус тарап, андан адамдар каза болуп жатканы баарыбызды тынчсыздандырууда. Учурда расмий маалымат боюнча Кытайда аталган вирусту 571 адам жугузуп алган. Анын ичинен 17си көз жумду. Алардын баары Кытай жарандары болгон. Андан сырткары бул вирусту жуктургандар Түштүк Кореяда, Японияда, АКШда дагы аныкталган. Окуя Кытай бийлигинин көзөмөлүндө. Бирок бардык жарандарды сак болууга чакырабыз. Анткени Кытай бул вирустун жайылышы үчүн чет элдик жарандарга виза берүүгө чектөө киргизген жок. Кыргызстан Кытайда тарап жаткан өпкөнү сезгенткен вируска каршы туруу боюнча иш-аракеттерди баштады. Өлкөдө бул вирусту жуктургандар катталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанга Кытайдан келгендер үчүн чек арадагы өткөрмө бекеттеринде санитардык көзөмөлдү күчөттү. Белгилей кетсек, учурда Кытайдын борбордук бөлүгүндөгү Ухан шаарында жаныбарларды алып кирүүгө тыюу салынды. Вирус алгач ушул аймактан тараган. Оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун башкы директору Гао Фу бул вирус мутация жана адаптация болоорун айтып, жаңы жугузуп алгандарга билинбеши мүмкүн экенин белгиледи. Бул вирус бизге келбейт деп кепилдик бере албайбыз. Ошондуктан бардыгыңыздар сак болуңуздар. Кыргызстандын ар бир жараны базардан же дүкөндөрдөн эт сатып алууда жакшы көңүл буруп, коомдук жайларда дагы жүргөндө маска тагынып алсаңыздар ашыктык кылбайт. Ар бир адамдын ден соолугу жана өмүрү кымбат. Биз сиздерге керектүү маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Каналыбызга катталыңыздар, лайк басып, комментарий да калтырыңыздар.